Assalamu alaikum туғандар. Мына Маниса өрөнүндөбүз, Түркияда. Измирге жакын жердебиз. Мына жерде анжир бактар бар экен, анжир бактар. Мына лейлектик туғандарыма айтайын. Лейлек мына Алабуканын Өзбекстанга жакынкы границадагы жайгашкан бир туғандарым. Мына төм оюндуктар, мына кара суу, мына ушундай кылып туруп анжир бак кылсаңыздар жакшы болот экен. 1 гектарынан 40 тонна түшүм берет экен. Анжирдин 1 килограммы 200 сомдон. Анан бул кара анжир деп коет экен. Өтө таттуу болот экен да. Ширин болот экен. Шунчалык. Мына ушулар уже 4 жылдык дарак экен. Ушундай 1 гектарынан 40 тонна алып атышат экен, 40 тонна 1 гектардан. Мына туғандар бардыңыздарды айтам, туғандарым баг отургузалы. Мына Түркияга келип, анан сайын кызыгуум көбөйдү да. Өзбекстан, Тажикстандын бактарын көрүп, аябай кызыкчу элем. Мына Түркияга келгенден бери мына өзүм дагы окугум келип кетти ушул. Бак өстүрүү факультеттери бар экен мына Измирде. Бардыңыздарды ушул жака чакырам. Туғандар окугула. Окуп, билим алып, мына ушул бактарды караганды үйрөнгүлө туғандарым. Эми Алла субхана таала берген өмүрдү жашайбыз, бирок ошол өмүрдө көптөгөн бактарды жаратып, ошолорду мөмөлөрүн элдерге жедирип, балдарга жедирип, ушинтип жашаганга эмне жетсин? Мына карагыла. Мына ушул бетон стойкасы экен. Эми буну жасасак болот. Мына темир экен, уголок. Буну да жасасак болот. Мына зым бар. Мына капельный системасы, мына тамчылатуу системасы. Мына ушул жерден суу тамчылап чөөрөт экен. Дарыларын эле ушул аркылуу берип коет экен. Мына карагыла. Мына ушул түбүнөн баштап, мынтип туруп, бияка бир бутак чыгарып туруп, бияка бир бутак чыгарып, ушинтип карагыла. Мындай кылып жасап коюптур да. Ар бир кыргыз үйрөнө турган өнөр экен да бул. Бул мына түндүктө, түштүгүбүздө бак кылып эле Кыргызстанды багып алсак болот экен да. Бардыңыздарды айтам, туғандарым, окугула. Мына Эге университетине азыр 50 000 кыргыз келсе дагы биз окутуп алабыз деп атат да. Шунчалык күчтүү университет экен. Бардыңыздарды чакырам, туғандарым. Ассаламу алейкум.